Assalamu alaikum. Авто запчасть саткан байкелерге ушундай программа жасадык. Ушул программанын кандай иштешин көрсөтүп берейин. Бул жерде эки бөлүм бар: сатуучу, кожоюн бөлүмү. Кожоюн бөлүмүнө киребиз. Бул жерге пароль жазабыз. 1 2 3 4. Андан кийин бул жерде 5 бөлүм бар: сатуучу, склад, тизмелер, кардарлар, отчеттар. Бул жерден баарын өчүртүп башынан көрсөтүп берейин. Бул жерде эң биринчи складка киребиз. Складка киргенде бул жерге товарыбызды жүктөй алабыз. Бул жерде категориялап бөлүп койсок болот товарларды. Мисалы бул жерге жазайлы. Ходовка деп. Ходовка бул жерге атын жазабыз. Мисалы биз бул жерге запчастьтин атын жаздык. Эми бул жерден штукту тандайбыз. Ошондой эле литр деп да койсок болот. Азыр жана май сатып калсаңыздар, ошону да көрсөтүп беребиз. Анан бул жерге алган бааңызды жазасыз. Мисалы 2,5 миң деп коелу, оптом бааңыз. Розница сатсаңыз, мисалы 5 миң деп коелу. Оптом сатсаңыз, мисалы 3 миң деп коелу. 3,5 дейли. Канча келди? Мисалы 1 үчтүк болсо 1, 10 үчтүк болсо 10, 100 болсо 100 деп коебуз. 100 дей берели. Базага кошобуз. Биздин запчасть базага кошулду. Эми кеңиз бул жерден башка категорияны кошойлу эми. Ходовканы коштук. Майды кошойлу. Майлар. Масло деп коелу. Масло. Бул жерге атын жазабыз. Мотор майы. Бул жерден литрди тандайбыз. Ошондой эле бул жерден алган литрдин баасын жазып коебуз. Мисалы 1 литрди 250дөн алсаңыз, 500дөн сатсаңыз, оптом 350дөн сатсаңыз, бул жерге жазып коебуз. Анан канча келди? Мисалы бочкаңыз болсо 200 литр майды коелу. 200 литр базага кошобуз. Базага кошулду мынакей биздин запчасть. Анан майыбыз кошулду. Андан кийин сатуу бөлүмүнө киребиз. Бул жерден категорияны тандасак, биздин маслобуз чыгат, ходовкабыз чыгат. Ушуну алып тандап эме алсак болот. Биз биринчи ходовканы сатайлы. Розница сатайлы ходовканы. Бир атын карап алайлы да. Амортизатор Toyota Camry дейт. Бул жерден атын жазсак эле, мынакей чыгып калат. Бул жерде мисалы 1 штук заказ берди, бирди басабыз дагы. Корзинага кошобуз. Корзинага кошулду биздин запчасть. Ошондой эле скидка берсек болот бул жерден. Карызга берсек болот. Чек чыгарсак болот. Мисалы накладной чыгарсак болот. WhatsApp аркылуу онлайн чек жөнөтсөк болот клиентибизгечи. Сатууну басайык. Сатылды. Биздин товар кетти. Отчет бөлүмүнө киребиз. Бул жерден бүт баарын көрсөтүп турат. Мынакей выручка 5000, таза пайда 2500, карыздар 0, чыгымдар 0 деп отчет бөлүмүндө баарын көрсөтүп турат. Мынакей биздин кардар саткан тарыхыбыз, числосу, саатына чейин көрсөтүп турат. Ошондой эле эгер товар возврат болуп калса, возврат да кылып койсоңуздар болот. Мисалы окейди басайлы. Мынакей возврат болот товарыбыз. Ошондой эле аналитика бөлүмү бар. Бул жерде хит товарларды көрсөтүп турат. Өтпөй калган товарларды көрсөтүп турат. Эми оптом сатайлы. Ошондой эле кайра запчастьыбызды тандайбыз. Бул жерден оптом бааны күйгүзүп коебуз. Ошондо оптом баада кетет. Мисалы 10 штук заказ берди деп коелу. Корзинага кошобуз. Корзинага кошулду. 500 сом скидка берели. Сатылды. Отчетко киребиз. Мынакей. Ушуну алып сата бересиздер. Ошондой эле бүт складта калдыктарын көрсөтүп турат товарларыңыздан. Мен сиздерге мисал кылып 2 товарды көрсөтүп атам да. Бул жака 10 миңден ашык товар жүктөсөздөр болот. Кеңиздер эми бир карызга берип көрөйлү. Бул жерде кардарлар бөлүмүндө карызга берсеңиз болот. Ошондой эле өзүңүздүн карызды жазып койсоңуз болот. Мисалы Али деген балага карызга берели. Сатуу бөлүмүнө киребиз. Мисалы Али деген бала бизге масло алып атат. Оптом баада деп коелу. Мотор майын берели. Канча литр мисалы 10 литр алса 10 деп жазып коебуз. 5 литр алса 5 деп жазып коебуз. Ошондой эле акчасы менен кылсаңыз болот. Мисалы 2000 сомго алып атат. Мисалы жазып коелу 2000 деп. Окейди басабыз. Мынакей саны 5 литр 714 кетип атат. Кошобуз. Мынакей 2000 сомго алып атат 5 литрчи. Сатылды. Мынакей. Ушуну алып сата бересиздер. Биз жана карызга берели деп бербей калды.
Карызга бергенде ушундай эле кыласыздар. Мисалы, кайраттан айламайды. Мисалы 10 литр дейли. Плентибиз 10 литр алып атат. Карызга беребиз. Бул жерден чек жөнөтүп койсок болот. WhatsApp аркылуу ушундай эле накладнойдо чыгарсак болот. Карызга беребиз. Мисалы азыр 500 сом берейин, кийин калганын кийин берем десе, ушул жерге акчасын жазып койсок болот. Эми кырдарлар бөлүмүнө киребиз. Карыз корлор китепке киребиз. Мынакей биздин кырдар 3000 сом май алган экен. Биз жана атын койбой калыппыз. Азыр башынан кылып көрөйлү. Төлөөнү басабыз дагы. Мисалы төлөгөн болсо 3000 сомду эме кылып коебуз. Азыр башынан көрсөтүп берейин. Бул жерден атты алабыз. Али деген балага карызга берсек, Али деген кардарыбыздын атын тандап туруп, май берейли. Мисалы, масла. Мисалы 10 литр алып атат. Корзинага кошобуз. Кошулду. Ошондой эле мисалы запчасти алып калды да. Мотор май эме алып калды азыр. Бул категориядан бардыгын тандап койсок, мисалы кечке эле мону басып отурбайбыз да. Бардыгын тандап туруп, бул жерден атын жазабыз. Мисалы амортизатор. 5 литр май берейли. Жок, 1 штук амортизатор берейли. Корзинага кошобуз. Эки табыртын кошулду. Эми ушуну Али деген балага карызга берейли. Карызга берүү галочкасын кийгизебиз. Сатууну басабыз. Сатылды. Карызга берилди. Али деген бала 7000ге амортизатор жана мотор майын алган экен. Мисалы төлөгөн сайын бул жерден кемите бересиздер. Мисалы 5000 берди. Окей деп басасыз. 2000 калды деп ушундай көрсөтүп турат. Поставщиктер бөлүмүндө бул жерге өзүңүздүн карызыңызды жазып койсоңуз болот. Мисалы эрген дейли. Бул жерге телефон жазасыз. Бул жерге өзүңүздүн карызыңызды жазып койсоңуз болот. Мисалы 25 деп коелу. Анан ошондой эле бул жерге төлөгөн сайын кемите бересиз. Мисалы 2000 берсеңиз 2000 дейсиз да, окей деп басасыз. Ушундай болуп кемие берет. Ошондой эле өчүрүп деле койсоңуз болот. Ошондой эле бул жерде тизме бөлүмү бар. Бул жерге складыңызда 5 аз калган товарлар өзү автоматически чыгып калат. Ошондой эле өзүңүз да кошуп койсоңуз болот. Мисалы руль деп коелу. Ушуну алып туруп кошуп койсоңуз болот. Азыр 5 штуктан азайтайлы да, складдагы товарды көрсөтүп берейин. Так, май 89 штук. Амортизатор 89 штук бар экен. Сатуу бөлүмүнө киребиз. Бул жерде амортизаторду тандайбыз. Бул жерден 80 канча дедик? 89 болсо, келиңиз 85 сатайлы. Ошондо 4 штук калат. Сатууну сатылды. Мынакей биз кызыл жанып калды. Бул деген тизмеде мынакей складда 4 штук калды деп тизмеге чыгарып коет. Бул эмнеге керек десеңиз, закупка керек болот. WhatsApp аркылуу ала турган адамга сразу жөнөтүп койсоңуз болот. Ушундай иштейт. Эмнесин көрсөтпөй калдык. Бул жерде 2 тил бар. Кыргызча жана орусча. Чектер бүт бар. Орусча тандасаңыз орусча чыгат. Кыргызча тандасаңыз кыргызча чыгат. Бул жакта бүт отчетторуңуз көрүнүп турат. Бул программа сиздин эсептен куткарат. Эчтекени эсептебейсиз, складка товар жүктөйсүз, сатуу бөлүмүнө өтүп сата бересиз. Отчет баарын эсептеп берет. Жылдык болсо жылдык, айлык болсо айлык, күнүмдүк болсо күнүмдүк отчетторду ушул жерден көрүп аласыздар. Андан кийин бул жерде WhatsApp отчет бар. WhatsApp'тан отчет жөнөтүп койсоңуз болот. Мисалы, кожоюнуңуз болсо, ошого жөнөтүп койсоңуз болот. Же партнерыңыз болсо, ошого жөнөтүп койсоңуз болот. Ошондой эле бул жерге чыгымдар жазсаңыз болот. Мисалы, аренда дейли. Аренда 25 000 деп коелу. Жазууну басасыз, жазылды. Ошондой эле өчүрүп деле койсоңуз болот болчу. Карызды деле өчүрүп коелу. Анан бул жерде пароль өзгөртүү, сменить пароль бар. Буну бассаңыз, жанагы 1 2 3 4 деп кирип атпайбызбы кожоюн бөлүмүнөчү. Ошону бул жерден которуп алсаңыз болот. Биринчи 1 2 3 4 деп жазабыз, эски парольду. Жаңы пароль койгондо мисалы 4 3 2 деп коюп коелу. Ол эми мисалы бул жактан чыгабыз, анан кожоюн бөлүмүнө киргенде жана жаңы пароль менен киребиз бул жакачы. Кайра биз алмаштырып коелу парольду. 4 3 2 1. Азыр жаңы пароль коелу. 1 3 4. Андан кийин бул жерде жаңы карызга калат дейт. Мисалы жаңы ай баштап атсаңыз, бул жерде сатуу таркы өчөт, касса 0 болот, карыздар калат, товарлар калат. Жаңы ай баштап атсаңыз, ушуну басасыз. Таркы өчөт, карыздар калат. Бул карыздар да барчы. Берелик карыздар. Ушундай болуп, отчет бөлүмү жаңыланып калат да. Ошондой эле бул жерден 0 болгондордун өчүрү бар. Мисалы окей деп басасыз, 0 болгондор өчөт барычы. Складда мисалы 0 товарыңыз болсо, ошолор өчүп кетет.
Ошондой эле баарын өчүрүү бар. Буну бассаңыз баары өчөт. Бүт база тазаланат. Буну баспаңыз. Эгер баарын өчүргүңүз келбесечи, товарлар бүт баары өчүп кетет. Таптаза болуп калат программачы. Ошо буну баспай эле коюңуз эгер базаны полный тазалайм деп эсесичи. Ошо эгер жаңы айда же жаңы күнү баштагыңыз келсе, ушуну басасыз. Сатуу тарыхтары өчөт, отчеттор 00 болуп калат. Азыр бул көрсөтүп атканы бул биздин карыз болгон үчүн ушуну көрсөтүп атат. Биз али деген бола карыз да, мисалы 2000 сом төлөдү дейли. Окейди басабыз, өчтү. Тизме бөлүмүндө 400 болуп турат. Мынакей 00 болуп барычы. Эми ушинтип жаңы айда баштай берсеңиз болот да. Буну басасыз, баары өчүп кетет. Баары өчтү. Ушул дагы кандайчылык функциясын көрсөтпөй калдым. Ушундай иштейт. Автозапчасть жасасаңыз, бул өтө сонун программа. Баарын көрүп турасыз. Сатышта оңой, эң кыйын жери бул ошол товарды складка жүктөш. Мисалы 1000-2000 товарыңыз болсо, ошонун баарын биринчи очередь складка жүктөп алсаңыз керек. Болду, андан кийин сата бересиз. Калган программа өзүнүн баары өзү эсептеп берет. Канча чыгым болду, канча расход болду, канча складта товар бар, ошонун баарын көрсөтүп турат. Мисалы автозапчастьта көбүнчө штрих-кодуңуз болсо, могу камераны басасыз. Бул жерде сканер иштейт. Сиздин телефонуңуз сканер болуп, штрих-кодду окуп, эмеге кошуп коет программагачы, ошол товардын санын. Мисалы сканер басты, мондой болуп штрих-коддун саны чыгат. Бул жерге бир пробел таштап туруп, атын жазып коебуз. Мисалы мотор деп коелу. Ушуну алып кошуп коебуз. Жанагы мен сизге көрсөткөндөй эле буларга бааларын жазып, единицасын жазып туруп, базага кошуп коебуз. Сатуу бөлүмүнө өтөбүз да. Сатуу бөлүмүнө өтүп туруп, бул жерден сканер кылсаңыз, дароо сиздин товарыңыз бул жака чыгып калат. Жанагы товардын штрих-кодун сканер кылсаңыз, бул жерге баасын жазып туруп сата бересиз. Оптом болсо оптом, розница болсо оптом баасын алып коебуз. Аты жок обычный клиенттерге сатсаңыз, постоянный клиентиңиз эмес, бул галочканы алып коебуз, жандырып коебуз. Ошондо обычный клиенттерге сата бересиз. Эгер постоянный клиентиңиз аты менен болсо, жанагындай эле карыздарга кирип, атын жазып туруп, аты менен сатсаңыз болот. Ошо карыз берип же оптом сатып. Ошондой эле бул жерден категорияларды тандап сатсаңыз болот, жана көрсөткөндөйчү. Мына бул жактан чыксак, бул жерде эки бөлүм бар. Кожоюн жана сатуучу. Мисалы кассириңиз болсо, бул жерде сатуучу бөлүмгө кирет дагы. Сиздин товарыңызды сатып бере берет. Сиздин складтагы товарларды өчүрө албайт, только сатып берет. Сиздин оптом бааларыңызды көрө албайт. Ошондой эле сиз үйдө өзүңүздүн телефондон сатуучуңуз эмне сатып атат, ошонун баарын көрүп турасыз. Жана сизге азыр ревизия бөлүмүндө көрсөтүп коеюн. Склад, бул жерде ревизия бөлүмү бар. Бул жерден сканер кылсаңыз товарыңызды, ошол товар складта канча бар бул жерде көрсөтүп турат. Анан офлайн санап келсеңиз, товарыңыз жетпей калса, мисалы складта 100 штук турат дагы, офлайн санап келсеңиз 98 калып калды да. Значит, кассириңиз же болбосо өзүңүз товарды урдатып жиберген болосуз. Ушул жерден бир алсаңыз болот ревизия бөлүмүнөн. 98 болсо, бул жерге кайра 98 деп оңдоп койсоңуз болот ревизия бөлүмүнөн. Ошол туугандар, ушундай иштейт бул программачы. Биздин каналга жазылып, лайктан басып коюңуз, видео жаккан болсо. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Жана сиздерге бир мемесин көрсөтпөй калыпмын. Азыр көрсөтүп берейин сиздерге. 250, 500 деп коелу. Базага кошобуз, базага кошулду. Бул жерде ценник деген ценник чыгарат. Мисалы товарыңыздын атын ушундай эле баасын көрсөтөт. Анан бул печать деп бассаңыз, сиздин принтерден ценник чыгарып аласыз. Чаптай турган ценник чыгартып аласыз да. Андан кийин буюрса программаны жаңылайлы деп атабыз. Бул жерге штрих-кодун да кошуп коелу деп атабыз. Мисалы керектүү товарларда штрих-код жок болсо, бул жерге штрих-кодун кошуп коебуз. Ошондо сканер кылып сатканда жеңил болот. Эгер атын жазып саткандан зерик атасыздар, ушундай штрих-кодун кошуп коелу деп атабыз да. Ошол туугандар. Бул жерде калем белгиси бар. Буну бассаңыз, туура эмес жазып алган товарыңызды оңдоп койсоңуз болот. Мисалы бул жерден эме кылып коелу, атын туруктап коелу. Жөн эле атын жазсак, мисалы. Ушундай кылабыз дагы, сактанбасабыз. Мынакей биздики мотор болуп өзгөрүп калды. Штрих-коду жок элечи. Ошондой эле бул X'ти бассаңыз, бул өчөт. Ушундай кылып өчүрүп койсоңуз болот. Бул эми баарын көрсөтүп окшойт. Суроолоруңуздар болсо айтыңыздар, жана эмнелерин оңдош керек, ошолорду да айтсаңыздар болот. Кандай функцияларын койсок болот.